Саламатсыздарбы? Корона бүтүп, бул жерде офлайн жолукканыбыздан кийин өзүңүздү кайра жашап жаткандай сездиңизби? Азыр билесиңер да, офлайндын артыкчылыктары бар. Корона учурунда дагы биз онлайн көрүшүп, сиз азыр көнүп калдыңызбы? Zoom аркылуу көрүшкөнгө. Шундан улам эгер сиз онлайн жана офлайнды аралаштырсаңыз, жарылуучу өсүштү күтө аласыз. Башкача айтканда, бул жарылуучу өсүш үчүн даяр болушуңуз керек. Тоок ресторанын иштеткен Чо Мансун эжекебиз Royal Master болуп, жылына 400 миллион табат. Элестетсеңер. Ошол үй бүлө тарабынан катталган дагы бир Чо Чилсун эжеси бар. Мансун Чилсун. Эжеси ишти биринчи баштап, азыр 200 миллион табат. Жакында 400 миллионго чыгат. Ал эми алардын үстүндө дагы бир эжеси бар. Crown Master Ким Сон Шин. Ал ошондой эле жылына 400 миллион табат. Жакында миллиардтаган жылдык кирешеси менен Imperial Masterге чейин көтөрүлөт. Андан кийин жезделери бар. Бул 8 кишиден турган үй бүлөнүн жылдык кирешеси миллиард 700 миллионго жакын. Чогулса жакшы үй бүлө болот. Туурабы? Бирок жакында бул үй бүлө ар бир адам миллиардты ала тургандай өзгөрөт. Дагы бир ийгиликтүү үй бүлө бар. Imperial Master Ким Хван Ел. Атоми бизнесин баштаганга чейин биз Royal Master Чо Мансундун үй бүлөсүнө караганда бир аз ийгиликсиз үй бүлө болчубуз. Үй бүлө канчалык ийгиликсиз болсо, ошончолук бул ишке катышат. Адамдар үмүтсүздүктөн бул ишке келип, ийгиликке жетет. Imperial Master Ким Хван Эл бул түгөй миллиардка жакын киреше табат. Андан ылдыйда 400 миллион менен Ким Са Хак Crown Master'i турат. Эң таң калыштуусу, Чу Сон Хва Роялы жени, ал 30 жаштын арасында, бирок азыр 400 миллиону бар. Андан кийин Royal Ким Са Юн 200 миллионго жакын. Royal Ли Ын Ман 200 миллионго жакын. Ким Мен Элдун астындагы Шарон лидердик клубуна кирип 100 миллионго жакын табат. 6 адамдан турган бул Мен Элдун астындагы 2 миллиард 300 миллион киреше табат. Биздин Imperial Ким Хван Эл ошол жердеги тоонун астынан бүтүндөй бир үй сатып алган. Эртең менен кофе ичүү укмуш дейт. Бирок ал мени дагы деле чакырбайт. Жалгыз кофе ичет окшойт. Мага жакын жашайт. 10-15 мүнөт жөө басуу жетиштүү. Бирок ал мага чалбайт жана кайгылуу жалгыз кофе ичет. Imperial Ким Хван Елду чакырыңыз. Келиңиз, бир кофе ичели. Кандай ойлойсуз? Абдан даамдуу болот деп ойлойбойсузбу? Ооба, ушундай жердин чатырында шамал кандай сонун. Көптөр мен көп деңгээлдүү иштеп тапкандарды көргөн жокмун деп айтышат. Бирок бул аймакта андайлар бар. Демек, сыртынан эле ошондой. Ичинде эч нерсе жок. Үй бүлөнү карагыла. Бирок атоми бизнесин баштагандардын арасында өзгөргөн көптөгөн үй бүлөлөр бар. Биздин Imperial Пак Сон Су үйүн гана алмаштырбастан, ал Иксандагы эң кымбат жана билимдүү аймактан батир сатып алган. Ошентип ал Иксандагы 8 тилкелүү кенен жолдо имарат алган. Азыр ал жерде атоми борбору бар. Ошондой эле кафе жана 4-кабатында өзүнүн кеңсеси бар.
Бирок бул эже биз биринчи жолукканда бир бөлмөлүү үйдө жашачу. Ошентип иштеш керек болгондуктан эки кызы башталгыч класста окуйт. Апасы аны караганы келет. Апасы менен жашагандыктан күйөөсү менен жашай албайт. Ошентип күйөөсүн башка жакка жиберген. Биз биринчи жолу ошентип таанышканбыз. Бирок азыр ал абдан сымбаттуу айым. Ал эми жаш айым деп айткан эже бир кемпир бирөө бар. Бирок ал кемпир бир аз кызык адам. Сиз ошол түрүңүз менен косметика сатасызбы дегенди уктум. Ал ошол жактан күмүш модельби же кандайдыр бир модель деп аталат. Бирок ошол кызыл спорттук машинени демөөрчүдөн эмес, өзү сатып алган дейт. Бирок кандай машина экенин билбей, жашына да карабай сатып алды. Сүрөткө түшкөнү сонун, бирок аркасы өлөйүн дейт. Спорттук машина өзү ушундай. Ошентип 30 мүнөттөн ашык жүрүп чарчагандыктан мине албай турган машина өзү спорттук машина. 1 саат айдагандан кийин денең ооруйт. Бирок ал кемпир эми баарына көрсөтүшү керек. Ошондуктан өзүн эң мыкты деп ойлойт. Ал улуу лидер. Анын бели начар болсо да, спорт машинесин минип, Atomy жөнүндө ушинтип билдирген. Албетте, анын өзүнүн машинеси, ыңгайлуу седаны бар. Уул кыздар ушинтип чет элдик машинени сатып беришет. Benz сыяктуу машинелерди. Абдан ыңгайлуу машинелер бар, бирок ошого карабастан ал машинени мингенде жарашыктуу көрүнөт. Сиз ошол түрүңүз менен косметиканы сатасызбы дейт. Бирок ал түрү менен косметиканы сатса болот. Албетте, азыр сүрөткө тартуу технологиясы бар. Айтайын дегеним, Atomy'ге келип, акча таап, байыгандар көп. Демек, бүгүн бул жерге көп деңгээлдүү, кыйын процессти алып келгендер араңарда бар. Бирок Atomy баарына эле бизнесмен болууга жол бербейт. Бүгүн сиз товарды тааныштырып, баасын түшүндүрөсүз. Жакшы же жаман, кымбат же арзан деп айта ала тургандай товарлар. Бул тиш пастасын же щеткасын дагы бир жолу колдонсом, мен колдонгон паста же щеткага караганда жакшыбы же жаманбы? Мен азыр колдонуп жаткан косметикадан жакшыбы, жаманбы, кымбатпы же арзанбы биле аласыз, туурабы? Башкача айтканда, сиз каалагандай текшере аласыз. Анткени сиз азыр керектөөчү адиссиз. Андыктан алдаганга да кереги жок. Сиз текшерип чечиңиз. Мен муну өмүр бою колдоном деп. Бирок баасы мурда колдонгондон дагы арзан. Ошондуктан мен Atomy'ни баштабасам да, Atomy'нин керектөөчүсү болом. Колдонсом, мага пайда тиет. Ушундай ойлонгондорго бул ишти баштагыла деп айтышат. Бирок керектөөнү каалабай, жөн гана акча тапкысы келгендер бизнести баштабагыла. Баары бир ийгиликке жете албайсыңар. Эмнеге? Башкаларга калп айтыш керек болот. Калп айтуу кыйын. Ошондуктан бизнес кылуунун оңой жолу эмне деп сурасаңыз, продуктуну колдонуу дейм. Башкача айтканда, мен эле эмес, башка адамдар да бул продуктуну колдонушун каалайт элем деген ойдон кийин баары автоматтык түрдө ишке ашат. Сиз башка адамга чындап жакшы продуктуну тартууладыңыз. Бирок ал киши колдонбойм дейт. Макул колдонбо, менин колдонгонум жетиштүү. Сенден башка дагы колдоно тургандар көп. Эгер ошондой ойлонсоңуз, эч кандай кыйынчылык болбойт. Бирок эмне үчүн сатуу кыйын? Мен сата албайм дешет.
Бул сизге кыйын, анткени сиз жөн гана акча табуу үчүн өзүңүз колдонбогон продуктуну сунушташыңыз керек. Мен сизге бул нетворкинг, маркетингдин чыныгы маңызын айтып берем. Бул сатуу эмес. Сатуу эмес. Бирок сатуу керек. Кимге сатуу керек? Бир адамга гана сатуу жетиштүү. Эгер сиз аны бирөөгө сатсаңыз, анда аны өзүңүзгө сатыңыз. Жана муну башка бир адамга айтыңыз. Сага сатуудун кереги жок. Өзүңө сатуу жетиштүү. Сен өзүңө сата аласың го. Өзүңөргө сата албагандар кол көтөргүлө. Сапаттуу жана арзан, бирок өзүмө сата албайм дегендер. Жок, ар ким сата алат. Эгер сиз Atomy бизнесинин маңызын билсеңиз, баары оңой болот. Товарлардын бөлүштүрүүсү керектөөчү пайда эрежесинен улам келип чыгат. Керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгынын принциби бул товарды сатып алгандан көрө акчасы болгон жакшы. Ошентип барып сатып аласыз. Сатуучу адам эмнеге сатат? Анткени товарды кармаганга караганда акча алган пайдалуу. Демек, өз ара пайданын эрежеси боюнча сатуу соода жүрөт. Бирок бул эрежени сактабай, өзүңүз колдонбогон нерсени сатып, башкага зыян келтиргенге аракет кылсаңыз, ийгиликсиз болосуз. Бардык тиш щеткалары 2000 же 3000 вон турат. Туурабы? Сиз буларды сатып алып колдоносуз. Бирок Atomy аны 990 вонго сатат. Бирок бул баштан эле арзан продукт болчу эмес. Ал базарда 2200 вонго сатылган. Бирок адегенде мен бул тиш щеткадан бир нечени сатып алып колдондум. Арзан болгондон кийин тишиңизди күнүнө 10 жолу жууп көрүңүз. Тиштер абдан ооругандыктан шишип кетет. Эмнеси болсо да ушундай эксперименттердин аркасында мен муну өмүрүмдүн аягына чейин колдонушум керек деген тиш щеткасын таптым. Ошентип ошол компаниянын директорун чакырдым. Анан бул тиш пастасын 1000 вондан арзан сатканга аракет кылалы дедим. Ал муну кыла албайм деди. Анткени ал дагы канча төлөш керек экенин санайт. Кызматкерлердин айлык акысын, транспортко, карта комиссиясына жана башка. Ошентип ал мен мындай сата албайм деди. Мен мындай тиш щеткадан миллионду сатайын. Дагы эле кыла албайсыңбы дедим. Директор тиш щеткалары анчалык көп сатылбайт деп жооп берди. Ошондо мен кандайдыр бир жол менен 10 миллион заказ алып келем. Аракет кылалы дедим. Анын ордуна пластик инъекциялык калып канчалык терең? Карадым. Бир аз гана батат экен. Анда тереңдигин жогорулатуу керек. Жаңы калып жасоо керек. Анда сиз азыр чийки затты кадимки бишөктөр менен сатып аласызбы? Же тонна баштыктар менен сатып аласызбы? Десем, кадимки бишөк менен алабыз дейт. Анда мен сага 1 тонна баштык берип, накталай акча берем, аванс берем. Андыктан накталай акчаны өзүң менен ала кет. Ошондо чийки заттын баасы 20%дан 30%га чейин төмөндөйт. Туурабы? Туура дейт. Дагы мен эч качан дизайнды өзгөртпөйм дедим. Оос өзгөрбөйт. Эмне үчүн? Тиш щеткасын башка формага алмаштыруу керек. Мен щетканын жакшы формасын жасайм жана оозу өзгөрмөйүнчө дизайнын өзгөртпөйм дедим. Андан кийин аны адам иштебеген заводко 24 саат бою автоматтык линияга коюуга болот дедим. Андан кийин бааны белгилей аласыз. Дагы бир жолу сынап көрүңүз десем, ал кылам деп жооп берди. Ошондуктан бардык учурларда бааны дароо төмөндөтүү зарыл эмес. Бул рационалдуу арзандатуу болуп саналат. Ошондуктан Atomy менен кызматташуудан кийин азыр Кореяда өткөн жылы 40 миллион даана тиш щеткалары сатылды. Atomy легендасы ушундай жазылган. Тиш пастасын болсо да 2900 вондон сатабыз. Анын салмагы 200 грамм. Кол сыяктуу, баланын колу сыяктуу. Чоңдордун колундай эмес. Бирок бул функционалдык тиш пастасы. Ушундай прополис менен болгон функционалдык тиш пастасын 100 граммдан дарканада 20 000, 30 000ден сатат. Бирок биз ушундай тиш пастанын 200 граммын 2900 вонго сатабыз. Башкача айтканда, илимий бизнес башкаруу аркылуу биз сарамжалдуу баасын жана сапатын камсыз кылабыз.
Ошон үчүн абсолюттук сапат эч ким жете албаган сапат. Азыркы технологиялар менен эч ким бизден жогорку сапатка жете албайт. Ошондуктан биринчи сапатты коебуз. Бул сапатты бул баага сата албайсыз. Мындай баага башканы такыр сата албайт. Кайталагың келсе, кайтала. Ошондуктан биз эч ким кайталай албаган бааны койдук. Ошондуктан азыр 10 жылдын ичинде биз сатуучу компаниялардын рейтингинде биринчи орунга көтөрүлдүк. Ал жерде бир нече жүздөгөн жана миңдеген компаниялар бар. Бирок бир нече жыл мурун биз алдыңкы 100гө кирип, андан кийин 10-чу орунга чыктык. Менден бирөө сурады. Топ 10го киргениңиз жөнүндө эмне ойлойсуз? Эмне? Бул табигый нерсе? Жок, алгач биздин максат алдыңкы 10 орунга кирген эмес. Биз глобалдык бөлүштүрүүнүн борборуна айланабыз. Биз жеке соодан гана эмес. Бүткүл дүйнөнүн логистикасын бириктире турган компанияга айланабыз. 6000, 5000 вон турган тиш пастасын 2900 вонго жана 2200 вон турган тиш щеткасын 2000 вонго сатсак, бул дүйнө жүзү боюнча иштейт. Ошондуктан Атоминин өсүшүн токтотуу мүмкүн эмес. Ал өсө берет. Эл арасында Атоми бүттү деп ойлогондор бар. Жаңы компанияда иш кылуу керек деп. Мен бул адамдар кичине келесоо деп ойлойм. Атоми жаңы компания болгондуктан ийгиликке жеткен жок. Биз чуркагандыктан ийгиликтүү болдук. Албетте, бизден да жакшыраак сапатты арзан баада саткан компания болсо, ошол жака барыңыз. Бирок кандай компания жок? Эмнеге? Биз баарын абсолюттук деңгээлге көтөрөбүз. Ошондуктан адам жумушчулары жок компания түзөлү деп. Негизги тармакта иштегендер болгону 201 нече адам. Бизде киреше көтөргөн жана бир адамга 5 миллиардтан 7 миллиардга чейин жеткен киреше тапкан компания жок. Эгер миллиардтан ашса, бул укмуштуудай мыкты компания деп айтышат. Бизде киши башына 5 миллиардтан 7 миллиардга чейин сатууну түзө турган ушундай система бар. Бул жерде чечим тез кабыл алынат. Биздин жаңы кызматкерлер башка компаниялардын башкаруучу директорлоруна караганда көбүрөөк. Ошондуктан кичинекей баалар чоң иштерди жасай алат. Бул бир гана баасын төмөндөтүү эмес. Биздин системаны карасаңыз, бул глобалдык тегерек кызматы жана чексиз деңгээлдер бар. Ошентип, менин биринчи деңгээлимде мен жалдап жаткан адамдын сатуусу үчүн алган киреше же менин астымда 100, 1000 жана 10.000 деңгээл адамы тарабынан көтөрүлгөн сатуу үчүн киреше мага да ошентип көтөрүлөт. Начар окуган, бирок акылдуу адамдар бар. Булар, мага бир эле киши эмес, чогуу 10, 100, 1000, 10.000 деңгээл үчүн бирдей пайда берилеби? Анда эки адам 4, 8, 10.000 деңгээл болуп, анда эбегейсиз көп адамдар үчүн ошол эле кирешени тапса болобу? Улансам сөзсүз ийгиликке жетет окшойм. Бул адамдар ушинтип ойлонуп, бизге шашыла башташат. Ушундай адамдар ийгиликке жетет. Бирок бул жерде негизги ким жоопту? Энсун, Чольсу, Чори жана башкалар аракет кылышат. Көп деңгээлдүү кыла турган эч ким жок. Мен эмне кылышым керек? Акылсыз адамдар бул жөнүндө гана ойлонушат. Адамдар эмне кылбаганын текшерет. Алар эң баштан эле ийгиликсиздикке дуушар болушат. Ийгиликтүү адамдар баргыла жана аткаргыла дейт. Сенден башка да каалагандар көп десек, балким аны кабыл ала тургандар табылат.
Азыр ушундай заман. Менин кезимде университетти бүтпөй жумушка орношо албай жүргөн бирөө кызык адам болчу. Азыркы убакта жумушка орношкон адам кызык экен. Жаштар үчүн жумуш орундары жетишсиз. Демек, жаш лидерлерибиздин өнүгүүсү азыр чоң ылдамдыкта жүрүп жатат. 20 жаштын аягында же 30 жаштын башында алар жылына миллиондогон акчаларды алып жатышат. Башкача айтканда, бардыгы тескери болуп жатат. Сенин досторуң мамлекеттик кызматкер болгусу келет. Кошуонда жашап окушат. Анан жумуш таап алса да аз айлыкка жашашат. Ошентип 20-30 жылдан кийин бир эле квартиралуу болушат. Карып калышат. Башкалары 20-30 жашында мындай жолду таштап, университетти аяктаганда эле жылына миллиондогон акча табышат. Ооба, жөн эле Mercedes-Benz E-классын айдайт. Ал эми достор, жумушка орношуп жатканда аларды кыжырдантат. Кел чай ичели деп. Mercedes-Benz E-классын айдап барып, азыр жылына 400 миллион вон алат. 400 миллион жылдык киреше укмуш. Ошондуктан жаштарга жаңы жумуш орундарын беришет. Ошондон кийин 50 жаштагылар, 60 жаштагылар пенсияга чыгышат. Бирок аларда дагы 10, 20, 30 жыл иштей тургандай ден соолуктары бар. Ошентип күмүш муун үчүн жумуш дагы бир көйгөй болуп саналат. Бирок адамдар жумуштан кеткенден кийин акча салганда банкрот болуп калуудан коркушат. Андай нерсени кылбаган эле жакшы. Демек, бул күмүш муун чындап эле жарашыктуу жашашын каалайт. Мурунку күндөрүмдө татыктуу орунда отурганда кадыр баркымды сактоонун баасы бар болчу. Досторум келгенде тамак сатып алчумун. Азыр пенсияга аны сатып алууга аракет кылсам, аянычтуу көрүнөм. Айлана чөйрөдө жардам берүүнү каалагандар бар, бирок алар жардам бере алышпайт. Ошондуктан өкүнүчтүү. Ошондуктан алар ар кимден көз жашын жашыруу үчүн дайыма тоого барышат. Күйөөлөр тоону жакшы көргөндүктөн эле тоого барышпайт. Аялдын көзүнчө жашоодон үшкүрүнгүсү келбейт. Тоого чыгып, алыскы булуттарды карап, көз жашын жашырышат. Анда булар азыр жумуш жок, салганга акча жок деп айтышса эмне болот? Демек, Atomy капиталсыз бизнес. Башкача айтканда, баары акчасыз жасалат. Ансыз деле башка жерден сатып ала турган нерсени өзүңүзгө да сата аласыз. Башка адамдарга да өзүңө сат деп, ошентип керектөөчүлөр коомдорун түзүп жатабыз. Бул учурда менин кол астындагы керектөөчүлөрдүн пайдасынын кандайдыр бир суммасы жарнамалык чыгымдардын ордуна кетет деп ойлоого туура болот. Көп адамдар керектөөчүлөр оңой чогулбайт дешет. Бүгүн мен муну кантип жасоонун сырын айтам. Өзгөчө эч нерсе жок. Продуктуну колдонуу керек. Сиз колдонуучу болгондон кийин сиз продукт менен таасирленесиз. Андыктан ошол таасирди билдириш керек. Демек, сиз продукт менен таасирленүүгө жана продуктуну колдонууга даяр болушуңуз керек. Хемахимди ичкен жана ичпеген күндөрдү салыштырып көрүңүз. Эгер сиз хемахимдин жардамы менен жашооңузду өзгөртүүнү чечсеңиз жана аны өз жумушуңузга айлантууну чечсеңиз, анда ал эффективдүү же жокпу деп сурап экспериментти жүргүзүшүңүз керек. Ошентип мен муну ичкен жана ичпеген күндө эртең менен ойгонгондо денем кандай сезилерин бир аз салыштырып, ичкен күндөрү сонун турбайбы деп. Анан башка элди карасам, чарчады, кыйналып жатышат. Беттерин карасам, абдан чарчаган. Анда хемахим ичкиле. Хемахим ичкиле дейм. Ошондо керектөөчүлөр көбөйөт. Жок, мен продуктуну бир аз колдонууга туура келет окшойт. Бул продуктулар менен астында керектөөчүлөр жасала баштайт. Колдонбосоң да ичип көрүш керек. Мисалы мен бир мисал жашоодон айтып берейин. Угуп турсаңар. Аялдардын прокладкаларын жасоодо мен аларды чылап, алар менен басып, отуруп жүрчүмүн.
Отырып жүрчүмүн. Ишенсеңер? Бирок кийин мен бир нерсени түшүндүм. Мен кыздар эмне үчүн чарчы ич кийимди кийбей турганын билдим. Чарчы ич кийимге жабыштырсам түшүп калды. Эркектер аялдарды сыйлаш үчүн ушундай кийип көрүшү керек. Аялдарды чексиз сыйлоо керек. Аны бир күн кийип көрүңүз. Ошондуктан мен аны колдонбойм. Бирок сатам. Кандай экенин сезүү үчүн жасадым. Андан кийин аялдар үчүн болгон Sofa Queen'де эмне аралашканын билгенден кийин аялдарды көргөндө сунуштай аласыз. Демек, бардык продуктларды колдонсоңуз, албетте керектөөчү болосуз. Андан кийин, эгерде учурдагы мүчөлөрдүн саны көп болсо, бирок сатуу аз болсо, бардык продуктларды колдонсоңуз, сатууңуз 2 же 3 эсе көбөйөт. Ишенип койгула, көбөйөт. Азыр керектөөчүлөр бар, бирок мендей өз өмүрүн тобокелге салган бизнесмендер жок. Анын да себеби бар. Антпегендер турмуштук сценарийди туура жазбайт. Андыктан өнөктөштөрүңүз менен жашоонун сценарийин жазыңыз. Дагы бир жолу өз жашооңуздун сценарийи менен сүйлөшүңүз. Мен бул бизнести айына 50 миллион вон же 100 миллион вон тапкан адам болуу үчүн баштадым деген көз карашка ээ болушуңуз керек. Эмне сатып жатасыз? Кыялыңызды сатып, жана көз карашыңызды сатып жатасыз. Бирок ал кыял жөн гана кыял менен бүтпөйт, чындыкка айланат. Ким Хван Йолдун вилла сатып алып, кофе ичем деген кыялы орундалдыбы? Же орундалган жокпу? Орундалды. Ким Хён Сук айым оор болсо дагы спорттук машинени айдап жүрөт. Кызыл спорттук машинени. Пак Чон Су, Империал, менин бул сөздөрдү айтышымды каалабайт. Бирок баары кыймылсыз мүлктүн ээси. Кудайдан жогору деп айтышат. Имараттын ээси. Демек, бул атоми кирешеси менен курулган дегенди билдирет. Ошентип Империал мастери жүк көтөргүч менен 1 миллиард вонду көтөрүп берет. Ал эми Краун болгондо 300 миллион вон. Ушул да сонун көз караш. Андан сырткары Royal кезинде дагы 50 миллион вон алып, машина да алып, Royal болгондон кийин үй бүлөң менен Европага, жер ортолук деңизге 11 күнгө круизге барып, жана ата-энеңди биринчи жолу чет өлкөгө саякатка чыгарып, эс алдырып. Кандай сон? Ошондуктан ата-энеси өлгөндөн кийин деле өкүнбөгөндөр бар дешет. Демек, чындап эле адамдардай жашайлы. Мен жөн эле акча таап, чогултуп, өзүмдүн ишимди кылып жатканым эмес. Мен чындап эле жакшы көргөн ата-энеме жакшы карагым келет. Караганда кыйналбагандай жашоосун жеңилдетким келет. Жогорку окуу жайына тапшырууга даярданып жаткан балдардын ата-энелери балдарга окугула деп айтпагыла. Сиз Империал болгондон кийин балдарыңыз окубай койсо деле болот. Балдар, силер жаман окусаңар деле болот. Апаң да, атаң да жакшы окуган эмес. Ошондуктан мен азыр атоми бизнесиндемин. Мен бактылуумун. Мен да мектепке барганда жакшы окуган жокмун. Бирок ага карабастан азыр мен атоминин директорумун. Бизнесмен болуу аздык кылат. Анткени сиз өз көз карашыңызды, кыялдарыңызды, кандай адам болоруңузду айтпайсыз. Башкача айтканда, керектөөчү болуу үчүн сиз товарды өзүңүз колдонуп, таасирленүүнү билдириңиз. Бизнесмен болуу үчүн бул компания тууралуу өз көз караштарыңызды элге айтып беришиңиз керек. Алар бизге ишенип же ишенбесе да, биз бул жөнүндө чексиз сүйлөшүбүз керек. Адам ишенеби же ишенбейби баары бир. Мен ишенемби же ишенбеймби маанилүү.
Сүйлөшкөндө кээде жиндилер болот. Бардыгы кандай болгонун билбей, миллиард дешет. Мени саякатка жиберет, Европа кыял сыяктуу сезилет деп, ойлорунда Монбланга, Швейцарияга, Монмартрга жалгыз барып, ал жерде жөн эле сүрөт тартып жатат. Мындай кыялы бар адамдар бар. Биз бул адамдарды табышыбыз керек. Бул адамдар сиздин өнөктөшүңүз болот. Сүйлөй албай калышыңар мүмкүн. Мындай жерге алып келүү жетиштүү. Ошондо мен жакшы сүйлөйм го бул жерде. Сиз англисче билбешиңиз мүмкүн. Ким Бун Сун, Цук беле мындай краун бар. Ал башталгыч мектепти гана бүтүп, тигүүчүлүк менен 50 жылдан ашык убакыттан бери алектенген. Андан кийин атомиге жолуп, yes же no дегенди да билбейт. Бирок ал Америкага барып, Шим Чек Хван Краундун астында бизнесин өнүктүргөн. Ал Америкада жашагандыктан англисче сүйлөшүүсү керек. Ошондуктан бардыгы бүт районго тарады. Андыктан Кытай, англис, япон тилин билбеши мүмкүн. Мен да аларды билбейм. Мен жакшы окуган жокмун дедим. Дүйнөлүк компаниянын директору англисче туура сүйлөй албайт. Мен кызматкерлердин эмне жазаарын айтып, окуп, араң сүйлөп коем. Бирок ошентсе да глобалдык тармактык компанияны жетектейм. Ошондуктан начар окусаңыз да кабатыр болбоңуз. Чет тилин билбесеңиз коркпоңуз. Ийгиликке жетүүм керек деп ойлоңуз. Башка эч нерсенин кереги жок. Үй бүлөңүздү да, жакындарыңызды дагы чоңойткуңуз келсе, атоми куралдары менен бардыгыңыз ийгиликтүү боло аласыз. Ушуну менен бүтүрөм.